Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Бүгүнкүнүн дүйшөнү болгон улуу педагог, новатор Гапар Мадаминов агайыбыздын «Ата-энелер сиздер үчүн» китебиндеги бүгүнкү өтүлүүчү темабыз ата тарбиясы 2-бөлүк. Урматтуу угармандар, анда эмесе 2-бөлүктөн баштасак. Атам Равшанбек дастанын жакшы билет эле. Атамдын атасы Мадемин каарыган учурунда ошону окутуп, ыйлап, толкундап угуп отурганы эсимде. Үй бүлөбүз илгери телевизор жок кезинде ошол дастанды чогуу окутуп, угуп, жаттап айтып жүрүшкөн экен. Үй бүлөдө балдардын рухий тарбия алуусуна, көп жакшы сапаттарына ошол дастандын ролу чоң болгон деп ойлоймун. Менин оюмда ар бир үй бүлөнүн чогуу окуй турган мына ушундай сүйүктүү чыгармасы болсо, муундан муунга өсө жакшы болот эле. Атамдын эжеси Ташбү, энем да атамдын атасы да Равшанбек дастанынын көп бөлүгүн жаттап, айтышып, суктанышып, ой бөлүшүп, бизге кичине кезибизде айтып беришээр эле. Атам өзү окуй албаганы үчүнбү мени «Уулум, сен жакшы оку» деп эскертип турат эле. Сабагыңды даярда, бош болсоң орусча китеп, гезит оку деп айтып, кээде окутуп укчу. Атамдан уялып, туура так окууга тырышаар элем. Күндөлүгүңдү алып кел, мен бир көрөйүн дечү. 5 көп болсо сүйүнүп кол коюп берчү. Мугалимдерди өтө сыйлачу. Айрыкча Шамке Рысалиевич Мойдон агайды урматтачу. Рысалиевичти сөзү курч, өктөм, кесип сүйлөйт, билимдүү деп баалаган. Ата-эненин мугалимдерге болгон урматы балдарына да өтөрүн, алардын жакшы окуусуна өбөлгө болорун мен ошондо сезгемин. Атам көбүнчө «Устаз атаңдан улук» деп айтаар эле. Сабак даярдоо үчүн атайын үй стол, китеп койчу текче жасап берген эле. Биз атам, апам ал үйдү мектепкана дечүбүз. Ошол үйдө сабак даярдачубуз. Атам билим тарбияны көптү көргөн, билген, өмүр өрнөк адамдардан да алууну көп айтаар эле. «Уулум, көптү көргөн, өткүр, бийик адамдар менен бирге бол, сөзүн ук, жүрүш-турушун, мамилесин үйрөн» дечү. Адамды тааны, инсан тааны, эл тааны, жер тааны, сени дагы эл таанысың деп кулагыма куйчу. Гимназияда эксперименталдык инсан таануу сабагын киргизүүмө да атамдын ушул сөздөрү себеп түрткү болсо керек. Өзү да тажик, кыргыз, өзбек элинин арасында тааныш тамырлары көп эле. Эл ичинде эл сыйлаган көп адамдарды тааныйт эле жана аларга жакшы урмат, сый менен мамиле жасачу. Ал адамдар чоң кызматтагы адамдар эмес. Атам айтмакчы кара чапан адамдар эле, бирок элдин ажатын ачкан эл адамы дечү аларды. Атам ар бир ишти, өнөрдү керек эмес убагында сурап, көрүп, үйрөнүп ал. Керек болгондо билбей, таппай каласың деп айтчу. Жигитке 70 өнөр аз, бардык ишти үйрөнгүлө дечү. Ат эшекти да, мотоциклди да, машинаны да айдоону үйрөн, мүмкүн болсо самолетту да айдап үйрөн деп тамашалап айтып калчу. Тириликке жөнөкөй ишти жасоодо уялба. Мисалы, пас иш кылуудан, элге уят иш жасоодон этият бол деп айткан. Ар бир иштин өз кийими, жарак жабдыгы болушу керек, ошондо иш жакшы болот дечү. Качан көрбө атамдын жумуш кийими даяр турчу, жумуш кийимдерин кийип жүрүүдөн уялба деп айтаар эле. Бирок ошол жумуш кийимдери да таза кийчү. Далбыратып кийбе, баары жарашыктуу болсун дечү. Атам бизди шаарга, тоого, жайлоого, ар убакта саякатка алып барат эле. Тоону, арчаларды, сууларды көрсөтүп, суктанып, табиятты сактагыла дечү. Кооз жерлерде шибер чөптүн үстүндө олтуруп, уламыш легендаларды айтып берчү. Ар жыл үй бүлөбүз чоң машинага салып, төө жайлоосуна алып барып, эс алдырып келчү. Ошонун баары бизди табиятка таазим кылууга, кооздукту байкап баалоого үйрөттү. Атам менен эл аралап
жүргөнүмдө, айрыкча тойлордо, чайканада ар түрдүү адамдар менен тааныштырчу. Көптү көргөн, биларман адамдар болсо сөзүн ук деп жанына отургузчу. Окууну, эс алууну, иштөөнү, кийинүүнү, сүйлөөнү таза, сулуу адеп менен жаса деп айтып, өздөрү үлгү көрсөтчү. Мисалы, өзү ылайда, талаада, иште кийимин өтүгүн таза кармачу. Атам иштеп келгенде кийиминен темир, май, отун, жыгачтын жытын, талаадан келсе талаа чөптүн жагымдуу жытын колуна суу куюп жатып сезчүмүн. Атам кандай жасаса, кандай иштесе жарашып калчу. Көбүнчө чөнтөгүнө жыттуу чөп, кийик, от, шыбак, жалбыз, коен, томук жана башкаларды салып коер эле. Эгер салбаса да ошолордун жыты келип турар эле. Кээде ошолордон бизге алып келип жыттагыла, бул тоонун чөбү деп айтат эле. Атам таарынчаак, кекчил, эки жүздүү, жалкоо адамдарды жаман көрчү. Бизди да андай жаман касиеттерден алыс болгула дечү. Үй бүлөдө кыз бала мейман, бирөөнүн перзенти, аларды эркелетип көңүлүн көтөрүп жүргүлө дечү. Көчө, той тамаша, жолдо, иште, каерде болбосун адамдардын, айрыкча жаштардын, каары кемпир чалдардын көңүлүн көтөрүп сүйлөчү. Азыр билсем, ал сөздөр адамга дем берип, зоболосун көтөрүп, жакшылыкка, марттыкка шыктандырат экен. Окусаң да, иштесең да астейдил, чын көңүлүңдөн бүтүр, үстүртөн бүтүрбө, бул жакшы адамдын белгиси дечү. Атайлап, кооздоп, жылма сүйлөгөндөрдү жактырбай, жек көрчү. Кол учунан эптеп иштеген адамдарды жактырбай, бизди андай болбогула деп эскертчү. Убакытты бош өткөргөндө бекерчини жаман көрчү. Мынакей урматтуулар, ата тарбиясы темасы менен да таанышып алдык. Пайдасы тийген болсо кубанычтабыз. Сак саламатта болуңуздар.